Дүйнөлүк күрөш чемпионаты жеңишке жеткен Жоломон Шаршенбековдун Илбирс секириги кыргыз балбандары Улан-Бутушка ээ болуп мекендештерин кубанычка бөлөдү. Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында кыргыз спортчулары 3 алтын, 1 күмүш жана 1 коло медаль алды. Кезектеги таймашта кыргыз спортчулары өлкө намысын бекем коргоду. 30дан ашуун мамлекеттин арасынан командалык эсепте Кыргызстан 3-орунду ээледи. Арасынан алтын байге алган Акчол Махмудов, Жоломон Шаршенбеков жана Айсулуу Тыныбекова өзүнүн салмагында дүйнөдө 1-орунга чыкты. Соңку жылдары мамлекет спортко көңүл бөлүп, балбандарга шарт түзүп берүүдө. Көрүлгөн аракет камкордук албетте өз жемишин берет. Алсак өткөн жылы ачылган кыз келиндер үчүн күрөш залы балбан кыздардын экинчи үйүнө айланган. Өзүмдүн атымдан жана ошондой эле жалпы аялдар күрөшүнүн промо командасынын кыздарынын атынан терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени баардыгыңыздар билгендей эле ушу аялдар күрөшүнө биринчилерден болуп 5 айдын ичинде бизге зал салып бергенсиз. Ошол залдын аркасы менен баарыбыз ошол жактан машыгып эле эмес, ал жакта мен дагы өзүм ал жакта жашап атам десем болот. Күнү түнү ошол залда биздин өмүрүбүз өтүп атат десем болот. Ошонун аркасы менен биздин өлкөбүзгө канча деген атактуу спортчулар, олимпийский чемпион миралар келип биздин кыздарга, жаштарга дем, күч кубат берип кетти десем болот. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге терең ыраазычылык. Сиздин колдооңузга ушу күнгө чейин баардык спортчуларды колдоп келатасыз. Баардыгын биз баалайбыз, билебиз. Жана ошондой эле жалпы кыргызстандыктарга ишеничине, колдоого терең ыраазычылык билдирем. Спорт кыргызстандыктардын башын бириктирди. Улуу кичүү дебей өлкө байрагын бийик көтөргөн балбандар менен сыймыктанат. Кыргызстан улуттук промо командасынын мүчөлөрүн көрмандарды. Тарыхта аты алтын тамга менен калуучу уул кызын эл журту аэропорттон кучак жая тосуп алды. Билеги күчтүү балбандардын олжолуу келиши эч кимди күмөн жараткан эмес. Баарыңыздардын ушундай жеңишиңиздер менен куттуктап кетмекчимин. Кудайым буйруса, ушу лицензия алган жигиттер, кыздар жана буйруса ала турган биздин спортчуларга Олимпиада келе жаткан Олимпиада Париж оюндарына ийгилик кылап кетмекчимин. Кудайым буйруса, Олимпиада оюндарына болгон күчүбүздү салып, машыгып, аракет кылып, ушу кыргыз элине, жерине алтын байге менен келебиз деген үмүттөбүз. Ар бир ийгилик менен жеңиштин артында талыкпас мээнет, маңдай тер жатат. Аларга артында турган калың эли, мамлекеттин колдоосу дем күч берет. Саламатсыздарбы, урматтуу иш чаранын катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, спортсмендердин атынан мен да терең ыраазычылыгымды билдирем. Бизге ушундай колдоо көрсөтүп, дем күч берип атканыңызга мен ойлойм, бул деги эле бизге эмес, бизден кийинки муунга да чоң дем күч болот. Жана ошондой эле алда келаткан Париж олимпиадасында талыкпай мээнет кылып, Кудай буйруса ошол жерден Кыргызстан үчүн алгачкы тарыхый алтын медаль тагып келебиз деген чоң максаттарыбыз бар. Кыргыз балбандары биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде алгачкы 3-илдикке чыкты. Эрки бекем спортчулар өсүп келе жаткан муунга үлгү болууда. Сыйлык тапшырууда мамлекет башчысы спортчулар көңүл сыртында калтырылбайт. Алардын жараткан ийгиликтери татыктуу бааланат деп белгиледи. 1 жылдан кийин Парижде Олимп оюндарынын өтүшү күтүлүүдө. Дүйнөлү дүңгүрөткөн балбандар Кыргызстанга алтын медаль менен келебиз деген ниетте, тынымсыз машыгуу үстүндө.